Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен кыргыз тил сабагын өтөбүз. Китеп дептерлериңерди даярдап, сабакка көңүл бургула. Балдар, силер ар дайым ушул күндөй болуп, бири-бириңерге жылуулук, мээримиңерди төгүп, ар дайым жылмайып жүргүлө. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жактама татооштун жөндөлүшү. Сабактын максаты жактама татооштун жөндөлүшүн билебиз, текст менен иштейбиз, сабакты кун коюп угуп, тапшырмаларды алып карабыз. Балдар, биз жаңы теманы өтөрдөн мурда өтүлгөн сабакты эсибизге салып алалы. Биз өткөн сабакта жактама татооштун жакталышын, жекелик түрүн, көптүк түрүн билгенбиз. Жактама татооштор 3 жакка бөлүнөт. Биринчи жак жекелик түрү мен, көптүк түрү биз. Экинчи жак жекелик түрү сен, сиз болсо сылык түрү. Көптүк түрү силер, сиздер, сылык түрү. Үчүнчү жак жекелик түрү ал, көптүк түрү алар. Эсиңерге түштүбү, балдар? Анда биз эми бүгүн ушул жактама татооштордун жөндөлүшүн билебиз. Алгач биз биринчи кыргыз тилинде 6 жөндөмө мүчөсү бар экенин эсибизге салып алалы. Алар: атооч ким эмне, илик кимдин эмненин, барыш кимге эмнеге, табыш кимди эмнени, жатыш кимде эмнеде, чыгыш кимден эмнеден. Эми жактама татооштун жекелик санда жөндөлүшүн карайлы, балдар. Атооч ким? Мен, сен, сиз, ал. Илик кимдин? Менин, сенин, сиздин, анын. Барыш кимге? Мага, сага, сизге, ага. Табыш кимди? Мени, сени, сизди, аны. Жатыш кимде? Менде, сенде, сизде, анда. Чыгыш кимден? Менден, сенден, сизден, андан. Түшүндүңөрбү, балдар? Эми жактама татооштун көптүк санда жөндөлүшүн карагыла. Атооч биз, силер, сиздер, алар. Илик биздин, силердин, сиздердин, алардын. Барыш бизге, силерге, сиздерге, аларга. Табыш бизди, силерди, сиздерди, аларды. Жатыш бизде, силерде, сиздерде, аларда. Чыгыш бизден, силерден, сиздерден, алардан. Мынакей, балдар, биз азыр жактама татооштун жекелик санда жана көптүк санда жөндөлүшүн билип алдык. Эми бул кичинекей табышмакка көңүл бургула. Биздин күчүк күзөткө энесиндей не дейбиз? Шырп алдырбай өрөт ал, короого эң не дейбиз? Таптыңарбы, балдар? Ойлонуп тапканга аракет кылабыз. Эми бул жерден ататоош сөздөрдү табалы. Биздин жана ал деген ататоош сөздөр катышты. Биздин деген ататоош сөз кайсы жөндөмөдө, балдар? Илик жөндөмөсүндө жөндөлдү. Ал эми ал деген ататоош сөз атоош жөндөмөсүндө. Эми, балдар, китебибизди ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл буралы. Мектептеги түштөнүү деген ырды чогуу окуйбуз. Анан ататооштор кайсы жөндөмөдө турганын айтып беребиз. Келгиле анда чогуу окуйлу. Мектептеги түштөнүү. Күн түш болду, биз чогулдук, колду таза жуудук. Тартип менен баары белең, кас катарга биз турдук. Мына ашкана, муну кара, тамак ашы жайнаган. Ак нандары, таттуу балы, сүтү турат кайнаган. Кесип-кесип, мага-сага коюлуп тура алмадан. Сары майы, кызыл чайы, каймагы да кандалган. Биздин мектеп мына ушундай балдар үчүн арналган. Билим алып, илим алып, биз окуйбуз талыкпай. Балдар, бул ырда эмне жөнүндө айтылыптыр? Биз дагы мектебибиздин ашканасынан ушундай даамдуу тамактарды ичебиз жана жакшы окууга аракет кылабыз, балдар. Эми бул тексттен биз ататоош сөздөрдү таап, кайсы жөндөмөдө турганын
Айтып берели. Ата тоош сөздөрдү табалы. Биз деген ата тоош сөзү турат. Бул кайсы жөндөмөдө? Атоош жөндөмөсүндө. Андан ары мага, сага. Бул ата тооч сөздөрү барыш жөндөмөсүндө жөнделди. Кийинки ата тоош сөзүбүз биздин. Бул илик жөндөмөсүндө балдар. Кийинкибиз биз. Бул жана айткандай эле атоош жөндөмөсүндө жөнделди. Азаматсыңар балдар. Анда экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Жаңылмашты жатка айтып, арылар деген сөздөрдү жактама ата тоочуга айландырабыз. Биз биринчи жаңылмашты окуп алалы дагы, анан жатка айтканга аракет кылалы. Багымда бала ары, байкагыла баарыңар. Байкабасаң арылар, баш көтөрбөй баарылар. Баарыласа арылар, бакыргыла баарыңар. Бакырбасаң баарыңар, бала кылат арылар. Бат айта алабызбы балдар? Аракет кылабыз. Эми ары, арылар деген сөздү ата тоочуга айландырабыз. Ары, ал, арылар, алар. Ата тоош сөздөргө айландырдык. Үчүнчү көнүгүү. Ата тоош сөздөр кайсы жөндөмөдө экенин суроо берип аныктагыла. А дегенде биз текстти окуп чыгалы. Биздин элибиздин меймандостугу кандай сонун. Мейман келгенде дастаркон, дүйүм тамакка толот. Анда эмне гана жок? Боорсок, сары май, каймак, бал, каттама, куурдак. Меймандарга болгон сыйын көрсөтүшөт. Алар да элибиздин меймандостугуна ыраазы болуп, рахмат айтышат. Бул жерден эми биз ата тоош сөздөр кайсы жөндөмөдө экенин суроо берип аныктайлы. Биздин. Кимдин? Биздин. Кайсы жөндөмөдө экен балдар? Илик жөндөмөсүндө. Дагы барбы ата тоош сөз бул текстте? Алар. Кимдер? Алар. Бул дагы атоош жөндөмөсүндө жөнделди. Эми балдар биз жактама ата тооштордун жөнделишин билип алдык. Сабагыбызды бышыктоо үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткарабыз. Рахмат деген жаңы сөздөн жаңы сөздөрдү жаратабыз. Алар менен жактама ата тоошторду катыштырып сүйлөм түзөбүз. Жана жактама ата тооштордун жөнделиши боюнча таблица түзөбүз. Дептерге жазып мага жөнөтөсүңөр. Эми балдар, биз жактама ата тооч боюнча алган билимдерибизди текшерүү үчүн кичине тесттен өтүп алалык. Келгиле анда чогуу иштейбиз. Ата тоош сөздөрдү тапкыла. Биринчи мен, окуучу, Айбек, дос. Экинчи мен, сен, сиз, ал. Үчүнчү биз, кыздар, алар, чиебиз. Төртүнчү биз, силер, сиздер, алар. Бул жерде ата тоош сөздөрдү таап белгилейбиз балдар. Таптыкпы? Мен, сен, сиз, ал. Жана биз, силер, сиздер, алар. Силер да ушундай кылдыңарбы? Келгиле анда текшерип көрөлү. Туура. Анда кийинки тапшырма болсо, азыр биз атоош жөндөмө мүчөлөрү менен ата тоош сөздөрдү дал келтиребиз. Азыр биз барыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөрдү табабыз балдар. Мага, сага, ага. Табыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөрдү табалы. Табыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөр мени, сени, аны. Чыгыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөр менден, сенден, андан. Илик жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөр менин, сенин, анын. Жатыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөр менде, сенде, анда. Атоош жөндөмөсүндөгү сөздөр мен, сен, ал. Баарыбыздыкы ушундай болдубу балдар? Келгиле текшерип көрөлү. Туура, азаматсыңар. Биз мындан мурун балдар байкадыңарбы?
Жекелик сандагы ата тоош сөздөрдүн жөндөмүшүн дал келтирдик. Эми көптүк сандагы ата тоош сөздөрдүн жөндөмүшүн дал келтиребиз. Жатыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөрдү табабыз. Жатыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөр кайсылар балдар? Бизде, силерде, аларда. Илик жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөр биздин, силердин, алардын. Барыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөр бизге, силерге, аларга. Атош жөндөмөсүндөгү сөздөр биз, силер, алар. Табыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөр бизди, силерди, аларды. Чыгыш жөндөмөсүндөгү ата тоош сөздөр бизден, силерден, алардан. Силерге да ушундай болдубу? Келгиле анда текшерели. Туура, азаматсыңар балдар. Демек биз ата тоош сөздөрдүн жөндөмүшүн эң жакшы түшүнүптүрбүз балдар. Азамат. Балдар, бүгүн силер абдан жакшы сабакка катыштыңар. Эмки сабакка көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.